Жусупбек Жоробеков таң атпай короосундагы көчөттөрү менен алек. Мында дыйкандын болгар калемпири, капуста жана помидор көчөттөрү баш көтөрүп, талаага которуп олтургузууга жарап калды. Даниктен өнүп чыкканга чейин ар бир көчөттүн азыктеп карап азыктандырып, илгери үмүт менен өстүрүп жаткан Жусупбек дыйкандын учурда 2 гектарга жакын жери даяр. Марттын бери ондорунда себеп баштадык. Булар где-то капуста апрелдин бир 25-леринде даяр болот, тигебиз. Көчөт даяр болот. Бул калемпир менен помидор майдын бир 15-леринде даяр болот. 15-16-ларында тигип баштайбыз поляга. Дыйкан жыйнаган түшүмүн жылда коңшу Казакстанга экспорттойт. Ошондой эле ички муктаждыктарды камсыздоо максатында Талас облусунда ортомчулар аркылуу жөнөтүп турат. Кара Бура районунун дыйкандары да көчөттөрдү алгач короодогу чакан күнөс кыналарды өстүрүүгө ыктап алышкан. Анткени бул ыкма көчөттү үйшүктөн, курт кумурскадан сактап, ишенимдүү жетилишин камсыздайт. Жоготуу дээрлик болбойт. Жүгөрү да тикти, кызыл чайдабыз, картошка азыр, парникте анан көчөт да тигебиз, помидор, перец, ушул пияз бери. Манас жана ага чектеш Кара Бура райондарындагы айрым айылдар учурда жүгөрү себүүнүндө улантышууда. Мында жүгөрү ар бир чарбага той үтүү үчүн эгилет. Жергиликтүү бийлик тарабынан дыйкандар үчүн жазгы айдап себүү иштери эч тоскоолдуксуз жүргүзүлүшүнө бардык шарттар түзүлүп жатат. Ишкерлерибиз тарабынан 37 сомдон 1 литри ушу күйүүчү майдап келип беришти. Мына кече жакын 12 тоннасы келди, аны таркатып алып кетишти дыйкандарыбыз. Мына кече жакында да бир 20 тонна келди. Ошону менен мен ойлойм, ушул дыйкандарыбызга бир жакындан жардам болот азды болсо. Киров суу сактагычында 526 миллион суу топтолуп турат. Бизде мына 30 марттан башталган сугат иштери. Талаачылыктын ыргагы өз мукдуна кетиш үчүн облуста район жана айыл арасы коюлган блокпосттордон айыл чарба техникалар тоскоолдуксуз өткөрүлүүдө. Салика Сариева, Нурлан Иманалиев, Алатоо 24, Талас облусу.